Барыңыздарга салам, сиздер менен мен Болот Темиров. Бул видео журналистиканын факт-чек жанрында болмокчу. Бүгүн биз соц тармактарда талкууга түшкөн Кыргызстандагы аскердик компания жөнүндө жаңылыкты текшеребиз. Анда эмесе кеттик. Машиналар, курал-жарак, жабдуулар, аскерлер, ок атышуулар жана ЧВКнын айбаттуу аталышы. Бул кадрлар соц тармактарда жана ЖМКларда талкууланып жатты. Эксперт Мурат Бейшенов Вести KG басылмасына берген маегинде Кыргызстанда классикалык жеке аскер компаниялары мыйзамсыз экенин айтып кетти. Мындай компаниянын болушу Кыргызстанда мыйзамсыз болушу мүмкүн. Бизге мындай нерсенин кереги жок. Дүкөндөрдүн, банктардын, өндүрүштөрдүн коопсуздугун камсыз кыла турчу жеке коргоо агенттиктери бар. Ал эми Вагнердин ЧВКсынын же Blackwater'дин аналогдору Кыргызстанга ашыкча болуп калат. Булак Вести KG. Бирок ага карабастан Black Legion ЧВКнын аккаунттарында бул Кыргызстандын жеке аскердик компаниясы экени билдирилген. Алар согуш жүрүп жаткан чекиттерде тажрыйбасы бар согушкерлер экенин жазышкан. Ал тургай сайтында заказдарды да калтырса болот эле. Бирок азыркы тапта сайты иштебей турат. Black Legion Army аталышындагы бул сайт эптеп-септеп эле жасалганы WordPress'тен даяр шаблонго чаптай коюшканынан эле көрүнүп турат. Black Legion Army домени vdc.ru аталышындагы белгилүү россиялык хостингде жайгашкан. Баса кетсе, ал жерде Хамастын сайты да жайгашкан. Бул видеодогу кадрлардан эмнелерди көрүүгө болот? Биринчи эле көзгө урунган нерсе Airbus H145 тик учагы. Так эле Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тик учагындай. Баарыбызга белгилүү болгондой, акча болсо эле ал тик учакты баары ижарага алышат. Андан тышкары бул видео съемканын тартылган жерин аныктоого мүмкүнчүлүк берет. Мында Аларча заповеднигинин жанындагы тик учак конучу аянтча экени көрүнүп турат. Бул кадрлардын биринен биз машиналардын номерлерин да көрө алабыз. Алар кыргызстандык номерлер. Видеодон Lexus'та тагылып турган номер башка эле Toyota Prius'ка катталганын таптык. Алыста турган Lexus'тун номери тууралуу болсо таптакыр маалымат жок. Жасалма унаа номерлерин колдонуу, эгерде бул укук коргоо органдарынын ыкчам номерлери болбосо, мыйзамга каршы келет. Биз сураган эксперттер булар профессионал аскерлер эмес экендигин дароо тастыкташты. Ошондой эле айрым эксперттер куралдар дагы чыныгы куралдар болбошу мүмкүн экенин белгиледи. Бул жерде монтаждоодо ок атуу боюнча атайын эффекттер берилгени жана пластик октор менен атып жатышканын көрсөк болот. Ал эми бул жерде видеодогу адам ортоң манжасы менен автоматтын курогун тартып жатканын көрүүгө болот. Бул страйкболдо атышуунун ыкмаларынын бири. Страйкбол бул жасалма куралдар жана пластик октор менен ойнолчу командалык оюн. Ачыныгы курал менен ок чыгарууда адатта мындай ыкма колдонулбайт. PMC Black Legion жана сайтынын дареги Иван Горийдин ВК, Facebook жана Instagram аккаунттарында көрсөтүлгөн. Ал өзүн Одессадан чыккан музыкалык продюсер деп атайт. Иван Горий 24-жылдын март айында Казакстанда болгон. ВКонтакте соц тармагында ЧВК группасы 9 мартта түзүлгөн. Ал эми группанын ээси катары Иван Горийдин аккаунту көрсөтүлүп турат. 30 жаштагы Иван Горийдин ВК жана башка социалдык тармактарда көптөгөн аккаунттары бар. Бирок биз жогоруда атап кеткен аккаунтунан башка бир да аккаунтунда аскердик тематикага эч кандай тиешеси жок. Баары эле продюсерликке жана музыкага байланыштуу.
связался вместе с моим другом, очень великолепным промоутером Бани Гори. У него Music of Style называется, его агентство, компания, да. Бирок Горидин көпчүлүк аккаунттарында Black Legion менен кандайдыр бир байланышы бар экени боюнча эч кандай маалымат жок. Жана баракчадагы акыркы публикациялар 23-жылы чыгарылган. Видеону талдап чыгып жана эксперттердин берген бааларын эске алып, азырча биз айта албайбыз, бул видео Горидин катышуусу менен жасалганбы же анын аккаунттары Украина менен ЧВК жөнүндөгү сюжетти байланыштыруу максатында хакердик чабуулга туш болдубу. Ошентип биз кандай жыйынтыкка келсек болот? Кыргызстанда жеке аскердик компания расмий түрдө жок. Бирок бул видео чынында эле Кыргызстанда тартылган. Жада калса өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиги учагын ижарага алышкан. Видеодо страйкболдун автоматтары менен кесипкөй эмес аскер кызматкерлери тартылган. Анан эмнегедир музыкалык продюсер Иван Горидин социалдык тармактарында ЧВКнын ээси ал экенин жазып жатышат. Анын аккаунттары урдалуу ыктымалдыгы бар экенин эске алыш керек. Ошол эле учурда социалдык тармактардагы баракчалар жана группалар түзүлүп жатат. Айтмакчы, толук кандуу сайт россиялык хостингде. Башкача айтканда, жеке аскер компаниясынын ишмердүүлүгүнүн толук имитация түзүлүп жатат. Бирок эмне үчүн деген суроо жаралат. Любопытную информацию по Кыргызстану сообщает российский политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Менткович. По его инсайдам, получить права на месторождение урана на Иссык-Куле жаждет французская ветка клана Ротшильдов. Клан пользуется поддержкой МИД и разведкой Британии. Биз тапкан ЧВК жөнүндөгү жаңылыкты колдонгон бардык учурлар бул Ротшильдердин үй бүлөсү Кыргызстанда уран казып жатат делинген күмөндүү эксперттер менен блогерлердин талкуусу. Пропагандада көп жолу байкалган орус эксперти Никита Менткович негизинен анонимдүү жана тастыкталбаган булактарга таянып, Ротшильдер британиялык жана америкалык ЧВКларды өзүнө тартып жатат деп жазган. Анын айтымында ошолор Кыргызстанда пайда болуп жаткан эмиш. Кызыктай дал келүү азыр республикада өздөрүн ЧВК Black Legion деп атаган белгисиз топ пайда болуп, жана анын согуштук машыгууларынын видеолору жарыяланды, деп жазган Никита Менткович. Ротшильдер уран казып жатат деген кабарга Садыр Жапаров да жооп берди. Өзүн Орто Азия боюнча эксперт санаган Анастасия Ахметова аттуу чет өлкөлүк жаран сыртта отуруп алып эле кыргызстандыктарга акыл үйрөтүп, чындыкка дал келбеген маалыматтары менен элди козутуп, ортого чагым салуу аракетин көрүүдө. Бул блогер айым өз видеосунда Кыргызстанда уранды иштетүүгө британиялык белгилүү Ротшильдтердин үй бүлөсү аралашууда, анын натыйжасында кыргыз бермети болгон Ысык көлүбүздү жок кылып алабыз деген сыяктуу жалган маалыматты токуп чыгыптыр. Кыргызстандагы жеке аскер армиясы боюнча биздин бийлик үн каткан жок. Биздин видеодон кийин укук коргоо органдары жок дегенде машиналарды тартууда колдонулган жасалма номерлерди текшериши керек. Алар оперативдүү номерлерби же жокпу? Кыргызстанда жеке аскердик компаниянын ишмердүүлүгүнүн толук имитациясын иллюзия жаратуу кимге жана эмне үчүн керек болгонун аныктоо укук коргоо органдарынын милдети. Биз факт-чек рубрикасында маалыматтардын чын же жалган экенин текшерүүнү уланта беребиз. Сиздер менен Болот Тимиров болду. Кайрадан жолугушканча аман болуңуздар. Кызык жашоо башталды, иштет эле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойло.